Каракол шаарынын тургуну Бектемир Ашымбаев унасы менен жол кырсыгына кабылып, мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 141.285 сом мөлчөмүндө камсыздандыруу төлөмүнө ээ болду. Ага тиешелүү сертификат салтанаттуу түрдө тапшырылды. Сертификатты Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдүн биринчи орун басары тапшырып, жол кырсыктары көбөйгөн учурда камсыздандыруунун зарылдыгы жогору экенин белгиледи. Урматтуу коллегалар, бүгүн дагы бир жолу бир мамлекеттик тапшырманын, мамлекеттик маанидеги иш-чаранын аткарылышынын, ошондой эле мыйзамдын аткарылышынын бир үлгүсүн көрүп турабыз. Мына буюрса Бектемир абабызга ошол камсыздандыргандыгы үчүн, бул процесстен өткөндүгү үчүн, ошол мыйзам талаптарын аткаргандыгы үчүн мамлекет тарабынан өзү 150.000 сом төрөгүндө бериш керек экен. Мына максималдык түрдө 141.000 сом тегерегинде камсыздандыруу сый акысы берилип отурат. Аба кырсыктан сырткары болобуз, ар кайра жакшылык болсун. Бул окуя 1 апрель 2026 жылы болгон, кечки маал саат 5-терде алдыбыздагы уна бушчук айдаган бала күнөөлүү болуп калды. Эми ал ошол күнөөлүү баланын асагасы менен ушу АСАГА компаниясына чоң рахмат. Иштерине ийгилик, мамлекетибиз өнүгө берсин, кырсык болбосун. Бул окуя жол кырсыгынан жабыркаган жарандар үчүн камсыздандыруу канчалык маанилүү экенин дагы бир жолу көрсөттү. Өз кезегинде мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ысык Көл филиалынын директору Нурлан Абдыкеев акыркы учурда жол кырсыктары көбөйүп жатканын белгилеп, жарандарды АСАГА полисин өз убагында алууга чакырды. Бүгүнкү ушу кенемтени алып аткан жараныбыз өз убагында автоунасын өзүнүн жарандык жоопкерчилигин АСАГА бүгүнкү күндө жалпы тилде айтканда элдин баарын түшүнүгү боюнча ошо АСАГА бул автожарандык жоопкерчилигин камсыздап койгон. Анан ошол автоунасын камсыздап жарандык жоопкерчилигин кырсыкка учурап калып, анан кырсыкка учурап ушу биздин атайын аварийный комиссарларыбыз, авариялык комиссарлар барып ош жерден актыны түзүп, каттап кырсыкты. Анан 15 күн ичинде ушул кайра келтирилген чыгымын ордун толуктап бердик да, мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан. Башкача айтканда, бул АСАГА баягы жарандык жоопкерчиликти алган учурда ошол киши күнөөлүү тарап болуп кала турган болсо, жабырлануучуга ошол сумманы төлөп берет. Сумманы төлөп берүүчү бул мамлекеттик камсыздандыруу уюму болуп эсептелинет да. Адистердин айтымында АСАГА полиси үчүнчү жактарга келтирилген чыгымды жапса, каска камсыздандыруусу унаанын өзүнө келген зыянды да камтыйт. Айгерим Кулатбекова, Жолдошбек Тынчтыгулу, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.